Саламатсыздарбы, биздин YouTube каналдын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды угуңуздар. Чүй облусу боюнча башчысы полковник Жакыпбеков жанымда турат, угуп атат. КМБ, да? Да, ГКМБ. Bir жерде bir бандит болбойт. Bir бандит башын чыгара турган болсо дагы айтабыз. Башын кыя чабабыз. Правильно. Элдер. Отургула, элдер. Az önce oturun. Elder. Мындай эркин, так? Эч кимден коркпостон, спокойно жашаш керек. Элдер спокойно бизнес кылыш керек. Приветствую. Коллективное письмо. Ошо кылган бизнестеринен бала чакасын багып жүрүп жашаш керек. Бирөөгө бир нерсе төлөп, бирөөдөн коркуп, бирөө келип коркутпаш керек. Андай боло турган болсо, алардын жазасын мыйзам чегинде беребиз. Мына көрдүңөр, вор законы дегендер бар эле биздин мамлекетибизде. Салам достор, Элдар Жакыпбеков же болбосо эл ичинде Эду деп таанымал болгон Бишкек шаардык УКМКнын башчысы Камчы Көлбаевди аткан үчүн ага Камчыбек Ташиев тарабынан бардык мындай эркиндик, бардык каалаганын кыла тургандай нерселердин бардыгы берилгенби? Эмне үчүн мындай суроо болуп атат? Элдар Жакыпбеков боюнча көптөгөн маселелер бар. Бул ошол Камчы Көлбаевга таандык жана кымбат баалуу бир автоунааны булан болуш керек жаңылбаса. Автоунааны ыйгара алганы анын байкесинин үйүнөн жыгып атат. Ошондой эле жана Камчы Көлбаевга таандык болгон жанагы аңылоочу бир тоодогу бир үйлөр, дача. Ошол жерде өзүнүн алып алганы боюнча маалымат чыгып атат. Анан эң негизгиси бул жанагы Бишкек шаарындагы Цумдун жанындагы Олд Бишкек деп курулат ой, бир жагы Цум, бир жагы Гум. Анан ошол жерде 4 буштук коробка курулган, билесиңер. Башында башкача курулуп баштаган, бирок кийин 4 буштук коробка 3 этаж болуп, ал жерге элдин нааразычылыгы жайылган. Анан пиарды жакшы көргөн Камчыбек Ташиев ал жерге барып күпүрлөп сүйлөгөн. Кандай болсо ошондой калсын, андай мындай депчи. Анан Нариман Тулеевди баарыбыз жаман көргөнбүз. Анан кийин Нариман Тулеев боюнча көптөгөн сөздөр айтылган. Ошол жерде бирок мындай карап туруп Нариман Тулеев дагы бир нерсе айткысы келип, аябай нааразы болуп, мынтип эле калган да. Көрсө иттин өлүгү ошол жерде яткан турбайбы? Ассаламу алейкум кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатабыз. 3 баланын энесимин. Оğlum Umar 6 жашта, врожденный паралич, ДЦП 4 степенде. Жалгыз боюн эмин. 3 баламды Алланын жардамы менен өзүм чоңойтуп келейтамын. Ооруган балам менен жашоо аябай караңгы болуп кетет. Балам тырышып ооруса жан дүйнөм, менин денем тырышкандай кыйналамын. Суранамын кыргыз элим. Балама 5 сом 10 сом болсо да жардам бериңиздер. Жок дегенде мени көрсө апа деп, мени тааныса деп үмүттөнөм. Жаны оорубай жашаганга себепчи болуңуздар суранам. Балдарыңыздар оорубасын. Улуу Рамазан айында дуаңыздар кабыл болсун. Умар каттуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Бул Нариман Тулеевке сеники деп баягы атап коюп элге ошентип чыгарасың, бирок бул сеники эмес деп туруп тигил Элдар Жакыпбековдор куруп атат деген маалымат чыгып атат. Кийин бул Элдар Жакыпбеков камалып, Камчыбек Ташиев кызматтан алынып, ошонткенде баштап эле Бишкек мэриясы чыкты. Бул жер бузулат депчи. Себеп дегенде Цумдун жанындагы алия болчу, анан Цумдан сураса кожоюн алар эмес экен, Гумдан сураса алар биздики эмес дейт. Анан булар издейт. Эртең баланча саатка чейин келип туруп бузуп кеткиле десе эч ким бузбайт. Анан камераларды менен фиксировать этип туруп анан бузгула деп айтып атканын көргөнбүз да мэрдин. Анан кийин жогорку кеңештин шаардык кеңешинин депутаттары айта баштады. Бул Элдар Жакыпбековго таандык болгонбу деп суроо коюлуп. Анан башында ошентип айтылды эле, кийин чын эле ошол Элдар Жакыпбековдорго таандык болуптур. Эми ал жерде жанагы телефон саткандарды аябай кордогону, алар боюнча аларга аябай бир кыйынчылык алып келгени боюнча маалыматтар чыгып атпайбы Элдар Жакыпбековдун. Анан ошол
жерге балким телефон сата турган болгондор. Бирок Бишкектин чок ортосунда мындай алтын эмес бриллиант квадратта жанагындай аллеяны фонтан болгон элдер сейилдеген жерди бузуп, анан ошол жерге өздөрүнө соода борборун салып аткан. Бриллиантовый квадратка. Биз мындай карапайым элдер бир айылдын четине бир жерден нерсе сала албайсыңар. Каалаган жериңерге паркты, скверди, анан Бишкектин бир чок ортосундагы аллеяны кой, тегил жака бир нерсе сала албайсыңар. Бул бир. Экинчиден, ошол эле УКМК аябай мыйзамды орноткон болуп, элдердин бизнесин тартып алып, бирөөнүн жерлерин буздуруп, бул жер мыйзамсыз алып коюптур деп бир 10 соттук, 20 соттук, 30 соттуктарды айылда элдерден чогултуп жүрөт. Убагында өздөштүрүп алып, өздөштүрүп коюпсуң, антип коюпсуң, мынтип коюпсуң деп. Бирок өздөрү Бишкектин чок ортосунда аллеяны фонтан болуп турган, мындай жерди, элдер сейилде баса турган, көлөкөлөп отура турган жерди, мажурум талдар өсүп турган, ал жерди билесиңер да. Ошол жерди бузуп туруп, бир 4 бурчтук каңкайган бир имарат куруп аткан. Ал жерде офис болушу мүмкүн, ал жер соода борбору болушу мүмкүн да, ошол жана телефончуларга асылганы жөн эмес болчу. Ошонун бардыгын эмне Камчыбек Ташиев билген эмеспи? Билген балекетте эле. Элдар Жакыпбековго Камчы Көлбаевди атып өлтүргөн үчүн ушундай эркиндик, ушундай каалаган нерсе берилиши мүмкүн. Анан ушулар мыйзам жөнүндө, анан ушулар башкалардын акыйкатсыздыгы жөнүндө сүйлөй эле койсунчу. Кылгылыкты кылып, кылжып менен бүгүп коюп. Урматтуу туугандар, катталыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Көбүрөөк баягы элдер буну билсин. Көпчүлүгү мындай катталбай туруп көрүп атат, бул Инстаграмда, ошолорго айтат элем. Катталыңыздар. Дагы кызыктуу маалыматтар алдыда чыгып турат. Аю компаниясынын кантип тоногону боюнча алдыда айтып берем. Ошондуктан биз менен болуңуз. Негизи таң калам да. Өзү жакшы эле киши, өзү кыйын эле киши, кол алдындагылар кылып кетти дегендерчи. Бул баягы үй бүлөнү элестетем да. Өзү жакшы эле кожоюн, жакшы эле күйөө, бирок аялы көзүнө чөп сындырып кетти, балдары тиги иштерди кылып кетти. Үй бүлөсү баары тең эле жаман, анан өзү эле жакшы да. Ошону элестетем да.